Бүгүн 14-январда өз ара макулдашууга ылайык Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров менен Тажикстандын президенти Эмомали Рахмон телефон аркылуу сүйлөштү. Кыргыз Республикасынын президентинин басма сөз кызматы билдиргендей, мамлекет башчылары Кыргызстан менен Тажикстандын ортосунда дипломатиялык мамилелердин түзүлгөндүгүнүн 30 жылдыгына байланыштуу куттуктоолор менен алмашты. Акыркы 30 жылда мамлекеттер достуктун жана жакшы коңшулуктун негизинде саясий, соода-экономикалык, маданий, гуманитардык жана башка тармактардын мамлекеттер аралык кызматташтыктын өнүктүргөндүгү белгиленди. Мамлекет лидерлери көп тараптуу түзүмдөрдүн платформаларында кызматташуунун, Бириккен Улуттар уюмунун жана башка аймактык уюмдардын алкагында өз ара колдоо көрсөтүүнүн позитивдүү тажрыйбасын баса белгилешти. Бишкектин четиндеги балдар үйүнүн чыккан өрт өчүрүлдү, жабыркагандар жок. Бул тууралуу өзгөчө Кырдаалдар министрлигинин басма сөз кызматынан билдирет. Билдирүүгө ылайык кечээ 13-январда саат 19:00 чамасында Аламидин районунун Каражыгач айылында жайгашкан балдар үйүнөн өрт чыккандыгы тууралуу маалымат түшкөн. Жерине өзгөчө Кырдаалдар министрлигинин 2 өрт өчүрүүчү бөлүмү жана ыкчам нөөмөт кызматын тартылган. Өзгөчө Кырдаалдар министрлигинин белгилешкендей, мекеменин ичинен тарбиячылар жана балдар эвакуацияланган. Жабыркагандар жок. Өрт саат 20:13 чектөөгө алынып, толук саат 23:08 өчүрүлдү. Натыйжада жыгач үстүнүн темир менен жабылган аянты 320 чарчы метр 2 кабаттуу балдар үйүнүн чатыры, экинчи кабаты буюмдар менен толук күйгөн. Учурда өрттүн келип чыгуу себеби такталууда. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров Министрлер кабинетинин 2023 жылдагы алгачкы жыйыны өткөрдү. Министрлер кабинетинин башчысы 2022 жылдын жыйынтыгынын учурунда 2022 жылы ички дүң продукциясынын көлөмү 919 миллиард сомдон ашуун болгондугун билдирди. 2 жыл ичинде өлкөнүн ички дүң продукциясы 50%га өстү. Өлкөнүн консолидацияланган бюджети 438 миллиард сомду түздү. Консолидацияланган бюджеттин ресурстук бөлүгү 2 жылдын ичинде 190 миллиард 600 миллион сомго, же 170%га өстү. Келерки жылы анын 503 миллиард сомго жеткирүү пландалууда. Өсүү темпин кармап туруу үчүн биз түз инвестицияны жана таза экспорттун көлөмүн көбөйтүүбүз керек. Бул эки милдетке өзгөчө маани берилет. Быйыл экономиканын реалдуу секторун өнүктүрүү жана колдоо 20-50 миллиард сомго багытталат. Бул энергиянын кайра жарылуучу булактары, айыл чарба продукциясын сактоо жана сатуу үчүн шарттарды түзүү боюнча долбоорлор, деди Акылбек Жапаров. Министрлер кабинетинин төрагасы кошумчалагандай, айыл чарба министрлиги суугат жана үрөн сатып алуу маселелеринде калкка колдоо көрсөтүүгө алдын ала кам көрүшү керек. Транспорт министрлиги битум сатып алуу, атайын техникаларды алуу боюнча өз убактында келишим түзүп, жол фондунун иши боюнча маселелерди иштеп чыгуусу зарыл. Саламаттык сактоо министрлиги милдеттүү медициналык камсыздандыруу тармагынын реформалоо боюнча ишти күчөтүшү керек. Ошондой эле социалдык фондуна бир катар реформаларды жүргүзүү зарыл, деп билдирди ал. Буга чейин Ош шаарында уюшкан кылмыштуу топтун мүчөлөрүнө кол салуу болгон тууралуу кабарланган. Анда бычактан алган жаракатынан улам 1993 жылы туулган Баткендин тургуну каза болгону, арматура менен сабалган 1995 жылы туулган Кара суунун тургуну жандандыруу бөлүмүнө түшкөнү белгилүү болгон. Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматы окуянын чоо жайын айтып, бул кылмыштуу уюштурууга шектүү катары Женге Кайман аты менен таанылган Кримтөбөл Кадыр Досонов кармалган. Анын кылмыштуу тобунун 3 мүчөсү изделип жатканын билдирген. Алардын катарында 1995 жылы туулган Коргонбай уулу Эламан бар. Ал буга чейин эрежесиз уруш боюнча Азия чемпиону экендиги белгилүү болгон. 13 жаштагы кызды зордуктоого айыпталган 2 милиция кызматкеринин жаза мөөнөтү кыскарганы маалым болду. Бул тууралуу жабыркаган кыздын атасы кабарлады. 12-январда Бишкек шаардык сотунун кеңсеси 12-январда бул иш боюнча соттук отурум болуп, өкүм чыкканын ырастап, толугураак маалымат кийинчерээк болоорун билдирди. Шаардык сот Ленин райондук ички иштер бөлүмүнүн жакшы жетелек балдар менен иштөөчү инспектору болуп иштеген 39 жаштагы милиция кызматкерин жаза мөөнөтүн 6 жылга, ал эми Свердлов райондук ички иштер бөлүмүнүн участалык милиция кызматкери болуп иштеген 34 жаштагы кызматкерин жаза мөөнөтүн 9 жылга чейин азайткан чечим чыгарды. Биз бул чечимдин үстүнөн жогору сотко кайрылабыз жана адилеттик камсыздап беришин өтүнүп президент Садыр Жапаровго дагы жазабыз, деди кыздын атасы. Бишкек шаарынын сотуна апелляциялык арызды Свердлов райондук сотунун чечимине нааразы болгон айыпталуучулар жазган. Эскерте кетсек, 13 жашар кызды зордуктоого байланыштуу кылмыш
ишин алкагында жалпысынан 4 киши, 2 милиция кызматкери жана 2 жаран соттолгон. Свердлов райондук соту 2 милиция кызматкерине 15 жылга, мурда соттолгон бир адам 10 жылга абакка кескен. Дагы бир адамдын иши өзүнчө каралып 1-май райондук сотун тарабынан 9 жылга кесилген. 2022 жылдын жыйынтыгы боюнча Кыргызстандын мамлекеттик карызын төлөө тышкы жана ички рекорддук 33 миллиард 606 миллион сом бөлүндү. Бул тууралуу Финансы министрлигинен билдирет. Ведомствонун маалыматына караганда төлөмдөрдүн көп көлөмү тышкы карызга туура келген 22 миллиард 113 миллион сом. Бул Кыргызстандын тарыхындагы рекорд көрсөткүч болуп эсептелинет. Ички карыз боюнча төлөмдөр 11 миллиард 493 миллион сомду түздү. Министрликтин басма сөз кызматынан кошумчалагандай, мамлекеттик карызды тейлөө республикалык бюджеттин эсебинен жүргүзүлдү. Ушул жана башка жаңылыктарды Сокол медиа сайтынан окуй аласыздар. Сиздер менен мен Аделина Бакытова.